Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмазбек Акунжанович. Мага Жалал Абад областына караштуу Чаткал районунун тургундарынын атынан кайрылуу келип түштү. Аталган район баарыбызга белгилүү болгондой, күнчыгыштан 3300 метрден ашуун бийиктиктеги Кара Бура, күнбатыштан 2841 метр бийиктиктеги Чапчы-Машуктун ортосунда жайгашкан. Жолу катаал, өзгөчө Кара Бура ашуусу аркылуу каттаган жол кыш мезгилинде жабылып калат. Жайдын башында араң ачылып, кайра эле кеч күздө тарта жол жабылат. Негизи эле Чаткал районунда жааган кардын калыңдыгы 2,5 метрге чейин жетип, кыш 5-6 айга созулат. Кардын калың жаагынан улам Алабука, Жаңы Базар, Кировка автоунаа жолу жабылып калган учурлар көп болот. Мындай учурда өрөөнүн кичинде күйүүчү майлардын азык-түлүк жана медикаменттердин жетишсиздиги пайда болуп, баалар өсүп, жол акылары көтөрүлүп кетет. Чаткал району республикабыз борборунан 750 км, областтын борборунан 387 км алыста жайгашкан. Ага ылайык жергиликтүү тургундар үчүн өтө зарыл болгон азык-түлүк жана курулуш материалдарынын баалары борбор шаарыбызга салыштырмалуу 1,5 эсе кымбат болот. Мына ушул жагдайды эске алып, аталган райондун 1800 метрден бийик тоолуу аймакка кирбей калган Канышкая жана Чаткал аймактарынын 11 айылынын элинин жашоо турмушун жакшыртуу максатында 45% кошумча төлөм төлөп берүү маселесин жергиликтүү тургундар суранып жатышат. Алмазбек Акунжан, ушул маселени өзүңүз дыккат көз салып, өзгөчө көзөмөлгө алып коюңузду мен суранам сизден. Мындан сырткары Алабука районундагы Баймак автожол өткөрүү пункту тууралуу көп жолу маселе көтөргөн. Адегенде аны күнү-түнү иштөө режимин өзгөртүү сунуштун айттым эле. Ушул жылдын март айында аталган өзгөртүү пунктунун ишин жок дегенде түнкү саат 10га чейин жылдыруу боюнча сунуш кылдым эле. Бирок бул маселе дагы эле ачык бойдон калып келет. Ошону Алмаз Акунжанов дагы бир жолу ушул өзүңүз көзөмөлгө алып, ушул маселени чечкенге жардам берсеңиз. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.